мага айтты, Токтосун Белекович, биздин аппараттын жаңы жетекчиси. Мына ушундай маселелер болуп атат. Элдин алдына чыгып бир-эки ооз маалымат берип койбойсузбу? Себеп кечеки Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин биз түшүнбөй калдык дегендей да. Мына ушундай эле Ноокат районунда ушундай маселе болуп атыптыр, Өзгөн районунда ушундай маселе, Нарында ушундай маселе, Ош шаарында ушундай маселе болуп атат. Чынын айтканда кечээ моундай жыйынтыктарында жакшы угулбады. Кечке чейин болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир сөз менен айтканда, жанакы бизге арыз берген жигиттин талабын Борбордук шайлоо комиссиясы аткарган жок. Алардын талабы эмне болду? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттабоо жөнүндө арызын жазды. Борбордук шайлоо комиссиясы аны карап чыгып, ал маселеге мына Ишенбай Дүйшөнбеевичтин кече сүйлөгөн сөзүн уктуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Мына ошол кодексти иштеп чыккан кишилердин бири ушул Ишенбай Дүйшөнбеевич. Мындайча айтканда, мыйзам толук сакталды. Биз Кудай буйрса шайлоого баратабыз. Биз шайлоого баратабыз. Өзү Кыргыз конституциясы боюнча, мыйзамдары боюнча кайсы партиялар депутат болот, кайсы кишилер депутат болот, аны Борбордук шайлоо комиссиясы дагы эмес, саясий партиялар дагы эмес, соттор дагы эмес, Кыргыз эли чечиш керек. Ким депутат болот, муну Кыргыз эли чечиш керек. Бирок ушундай процедуралар жазылган экен, тилекке каршы бир топ биздин убактыбызды да алды, нервибизди алды, ар кандай маселе болду. Турсунбай Бакир уулу боюнча мен ал кишини өзүм чакырдым эле. Мен уктум, соңку 5 жылдан бери эч жерде жок. Бир аз ооруп, кыйналып, үйдө жатат дегенден мындай бир арабызга кошуп, кичине алаксып, жакшылык, тек гана жакшылык ниет менен, жакшылык үмүт менен. Эми кандай маселелерди мүмкүн кийинирээк дагы айтарбыз. Эмне үчүн ушундай болуп кетти? Ал киши жалгыз кеткен жок, бир топ кишилер кетти, бирок жигитче кетишти алар. Позициялары туура келбей калганда, ал же бул маселелер боюнча анан жанакындай болуп эле каралап туруп алгандыгы а кишиге туура эмес. Ал уят маселе болуп калат. Андай каралабаш керек эле. Бирок буйрса бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан саясий партиясын каттайт буйрса, себеп каттабай коюуга эч кандай негиз жок. Ошон үчүн күбөрман болуп келгениңиздерге рахмат. Жерлерде иштерди катырышыбыз керек. Мына биздин талапкерлер турат. Бизди токтотуп калууга эч кандай негиз жок бүгүнкү күндө. Суроолор барбы? Биз дагы менде суроо бар. Кече күнү ошо шайлоо эмесинде сиздердин жумушуңарды карап атканда жанагы $200,000 бердим деп калп айтканы Бакир уулуна адамгерчилик эмес деп мен ойлоп калдым да. Мен сиздерге мойнуна ошону беттешип, мына ушинтип айтканда айта албайт. Ошо просто каралоо деп эле эсептеп калдым. Муну өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул айтты, тиги айтты, ал айтты, бул айтты. Ушундай да. Мына ушул жерде талапкерлер турат. Эгерде 2 тыйын берсе айтсын. Биздин тизмедеки азаматтарды карап көрүңүздөр. Россияда тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Эң алдыңкы катарда кетип бартат. Алар эмне бизге 2 тыйын бере алабы? Темирлан Смамбеков кетип бартат. 5-орунда кетип бартат. Ошо киши Кыргызстандын баары тааныган азамат, жигит. Же мына Исхак Абсаматович турат. Ушу киши 2 тыйын береби, айтыңыздарчы. Же бул киши эмне, чоң бир ишкерби? Же мен ушу кишиден 2 тыйын сураймбы? Мына генерал коррупциянын көзүнө бир аждаардай көрүнүп аткан аябай жаш кезинен, өтө жаш кезинен элге таанылып калган генерал Субаналиев кетип бартат, 2-чи болуп. Ушу киши мага 2 тыйын береби? Мына бүтүндөй мыйзамдардын автору деп айтам, дайыма айтып берет, Кадырбеков деле мактай бересиз деп. Мага кишинин мүнөзү жагабы, жакпайбы, ал 2-чи маселе. Киши кандай адис экендигин мен айтууга милдеттүүмүн. Адис катарында ушу киши мага 5 тыйын береби? Ал менимче ушуну менен алмаштырып алган. Биз айтканбыз, биринчи кезекте бүтүн Кыргызстан каршы чыккан, бая 5 миллиондук күрөө дегендер. Чортамандар бизге жакындабагыла, жогорку кеңешке барбайсыңар деген оюңарбы бул? 5 миллион деген не деген шумдук акча?
Мүмкін 5 миллионды мұғалім таба албай қалса, ал депутат бола албай қалыш керек. Дарыгер таба албайды. Артист, маданият қызматкері таба албайды 5 миллионды, өмір бойы таппайды мүмкін. Ал кантип төлейді деген мәселеменен шыққанбыз біз. Тилекке қаршы ошондой кылып кабыл алып коюшкан. Биз милдеттүү түрдө жыйнашыбыз керек. Аны кантип жыйнайбыз? Ар бир кишинин мүмкүнчүлүгүнө жараша 200 миңден, 250 миңден биринчиден ал акча эч кайда кетпейт. Шайлоо бүткөндөн кийин кайра бир тыйыны коротпостон ошо кишилердин ээсине кайтарылып берилет. Мына ушул сөздү а киши адаттагыдай бир башкача угуп алган болушу керек. Мен сиздерге айтып коеюн. Өз эрки менен гезитке, кандайдыр бир иш-чараларга эмелестетип көрүңүздөр. КТР, ЛТР деген телеканалдар бир мүнөтүн ушундай коюшуптур. Эртеңден баштап көрөсүздөр. Чайыңарды да бекер иширбейт. Оокатыңарды да тынч жедирбейт. Ассаламу алейкум деп үйүңөргө кирип барып тажатат жанагы бай партиялар. Укмуштуудай сулуу клиптерди тартат. Керемет, эл үчүн сүйгөн, элди күйгөн болуп, Кудайдын куттуу күнү 30 күн ушундай таратат. Анан сиздер ишенип каласыздар. Мына жакшы жигит экен, мына жакшы кыз экен деп. Алар ошондой алдоо жолу. Бир мүнөтүнө төлөп бергенге бизде мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгер кээ бир кишилер айтып аткандай болуп 200 миң доллардан болгон болсо, биз эфирди сатып албайт белек. Биз ойлонушубуз керек. Биз момундай болгон 4 барак же 8 барак болгон гезитти чыгарышка азыр терең ойлонуп атабыз. Кантип чыгарабыз деген. Мына талапкерлер турат. Ошондуктан ар бир маалыматты өзүбүз акыл жүгүртүп, ой жүгүртүп, бир анализ жасаганды үйрөнүшүбүз керек. Эртеңден баштап көрөсүздөр кайсы партиялар тынымсыз чыгып баштаган. Биз тек гана өкмөт мыйзам тарабынан берилген бекер убакыттарда ким менен болсо телетаймашка, телеайтышка чыкканга даярбыз. Мына ушундай. Тиги шайырыбыз менен БШКга өткөргөндөн кийин өзгөрүлөбү? БШКга өткөнгө чейин партиянын өзүнүн ички жумушу. БШКга өткөрүлүп берилип, алар кабыл алдык дегенден баштап партия анын тизмесин өзгөртө албайт. Эгерде кандайдыр бир себептер менен бир эки киши талаптарга туура келбей калса, аны БШК бизге берет, ушуну карап көрүңүздөр деп. Ошондо гана биз аракет кылганга укугубуз бар. Ага чейин өткөрүп бергенден кийин биз өзгөртө албайбыз. Эми бул жерде мындай адамгерчилик жагы бар да. Ал киши биз тизмени бере элегеле. Биз тизмени бере элегеле. Мына Өмүрбек Исаковичка телефон чалып, биз тизме бере элекпиз. Демек, мен адам катары ой жүгүртүп атам. Бул башынан эле кадам таштаганда жакшы эмес ой менен келген экен деп. Биз тизмени бере элек кезде келип чатак баштады. Анан келбей туруп телефон чалып, Өмүрбек Исаковичка айттыр, мен силерди сотко берем. Ооба, болгон ушундай. Ооба. 25-те сүйлөшөбүз деген. Ооба. Эмне үчүн? Эмне максат менен? Анан бул киши генерал айтты. Ай, Туке, келбейсиңби келип? Эмне маселең бар? Келбейсиңби ушул жерге десе, жок, мен барбайм, соттон жолугушабыз деди. Эгер маселеси бар болгон киши 10 мүнөттө жетип келип айтат да, момундай дооматым бар деп. Кандай дейсиздер? Мындайча айтканда, кечээ БШКнын мүчөсү, юридика илимдеринин доктору, профессор Кайрат Осмоналиев айтпады өзүнүн пикирин. Мен ушул оюма келбептир. Билесиздерби, мен кишиге ишенсем ушунчалык катуу ишенип алат экенмин. Анан менин ниетим ушунчалык тазалыгын, актыгын биз Курман айт күнү курмандык чалганбыз, бир чоң 3 жашар чоң уй союп, ошонун жарымын Гансидеги дарыланып аткандарга, жарымын мына Бишкектеги балдары таштап кеткен карыялар үйүнө тапшырып берип, анан бир канчасын алып калып, ошо кишини чакырып, эми ооруп үйдө жатат, кыйналып атат дегенден чакырып, мен ошонун колуна берип, ушунчалык жүрөгүм таза эле, ниетим таза эле. Мен билбептирмин анандай болушун. Анан сотко беребиз деп ушундай деп айтты дейт. Эми элестетсеңиздер, алдын ала мен силер менен соттошом деп аткан кишини кантип тизмеге киргизесиң? Маселе ушунда. Анан да кошумча. Турсунбай Бакир уулу айтып атпайбы? 200 миң долларды жанагы эки экс депутаттан
алабыз деп аткан деп жана Кутушев менен анан Мадемедовдер. Алар биздин партияда жок, тизмеде да жок. Каяктан ал айтып атат, ошону өзүнөн сураш керек да. Суроо болсо барайын десем. Токмактан болом, Токмактан келдим, Бакытжардым. Тактоо иретине сурап болсо дедиңиз, Токмакта туугандар арасында, эл арасында айтылып атат, силерди чет этип турбайбы, ушундай миш-миштер болуп атат деп. Анан сен барып, мен барып. Ишибизди толук кандуу жүргүзөргө болот. Ушул ар кандай бүдөмүк салып атканын максаты ошондо турат да. Себеп карасаңыздар, кайсыл булактан бүгүн сурамжылоо болбосун, элдин пикирин иликтөө болбосун, бүтүн Кыргызстан башка партиялардан бир ат чаам алдында кетип баратат. Бизди шайлоодон четтетүүгө жалгыз эле кээ бир инсандар эмес, тыйындуу саясий партиялар өтө каттуу күч салып атат. Абдан каттуу күч салып атат. Мүмкүн бизге каршы көрсөтмө берип, ушундай чуркап жүргөн азаматтардын дагы кээ бир жерлерин ысытып коюп аткан азаматтар ошолор болушу мүмкүн. Себеп бүгүнкү күндө баары сатылат, баары берилет, баары өзгөрөт деген принцип менен жашап атпайбызбы? Мындай бир принцип калбай калды, жигиттик намыс деген калбай калды. Ошондуктан баягы кээ бир саясий күчтөр дагы аябай кызыктар ушул бүтүн Кыргызстан эле четтеп калса, биздин күнүбүз чыгат эле дегендей. Жападан жалгыз элдик болгон, жападан жалгыз оппозициялык маанайдагы болгон партияны тизмеден чыгарып салууга кызыктар күчтөр көп. Муну ачык билишиңиздер керек. Себеп бул кишинин билдирүүсү, бул кишинин съездеги сүйлөгөн сөзү, Ишенбай Дүйшөнбеевичтин сүйлөгөн сөзү съездеги көптөгөн кишилердин түн уйкусун алды. Аны көрдүңүздөр өзүңүздөр. Биздин максатыбыз ошол. Биз ошол максат менен барабыз. Кудай буйурса, жараткандын колдоосу менен, калың элдин колдоосу менен биз ошол максатты сиздер менен бирге ишке ашырабыз деген жакшы тилек менен баратабыз. Эгерде бизде кандайдыр бир маселе болсо, канча партия болбосун, бирөөсүнөн съездин өткөрүлүшү боюнча видеосун талап кылдыбы? Жок. Бирөөдөн да талап кылган жок. Бирөөсүнөн айтып атабыз, силердин добуш бергениңер жашыруун болбой калыптыр деп. А өздөрү айтып атат, 2 сааттан ашырбагыла, 100 кишиден ашырбагыла, тездетип бүтүргүлө деп. Мен съездин жүрүшүндө дагы, аягында дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн сурадым. Бизде мукук бузуу болдубу? Алар айтты жок. Кече да алар тастыктады. Көрдүңүздөр аны. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйлү. Бизди микроскоп менен карап турган азаматтарыбыз көп. Анан менин да суроо бар да, кечиресиз. Например, мисалы үчүн биз деген азыр Турсунбай Бакир уулунун ушундай баягы каралаганы, ошол сотто каралып атат, ошондой. А биздин ошо бүтүн Кыргызстанда 100 000 деген эл турат, патриоттор турат. Эми алардын талабы эмне, четте калабы? Мен ошонун монтип сүйлөгөн сөзү үчүн биздин да талап каралабы? Мен кече ошону айттым. Ошону карайбы БШКда? Биз дагы монтип чыксак болот, биз дагы күйарманбыз, биз дагы эч качан артка кайтпайбыз. Биз дагы могу сиздин позицияны жактырган үчүн, сиздин позиция үчүн биз да могу Кыргызстандын келечеги үчүн, бала чаканын келечеги үчүн могу даже каныбызды бергенге даярбыз. Биз ушунча баштаган. Аллах өзү сактаган болсун. Керек баарыбыз тең. Кандай болуп кетет, эмне болуп кетет? Бир эле сизге эмес, биз могу азыр могу күйармандар, могу патриоттор, могу штабтарды ачып алып, могу элди үгүттөп атабыз, биз деле айтып атабыз, акча алып атат, анан берип атат, мынтип атат. Бере берсин. Ала бергиле. Ал деген эми ал өзүңөрдүн укугуңар. Бирок эч кимдин, мен ушинтип айтып атам элдергечи, эч кимдин могу өзүңдүн эмеңди сатканга сен өзүң билесиң. Алар монтип атат да, элчи бизге берди, паспорттарды жыйнап кетти. Биз деген бүттү, байланып калдык. Бизди деген уже ТТК регистрация кылып коюптур. Биз эми шайлай албайбыз деп. Андай эмес да эч качан. Шайлайт. Силер алгыла, макул. Ал да силердин акчаңар керек болсо. Эжеке, атыңыз ким? Уркуя. Уркуя эжеке, антип айтпаң. Себеп Чубак ажы алганың да тозоко, бергениң да тозоко деп какшап жүрүп өтүп кетти. Антип айтпаң. Энди андай кылбаңыз. Алып ачпай, көрүп атпай. Мени караңыз, кече коопсуздук кеңеши болду. Кезексиз. Коопсуздук кеңешинде Жээнбеков мырза айтып атат. Элди ташып, паспорттарын топтоп аткандарды көрүп атасыңар, бирок эч кандай аракет жасабай атасыңар деп. Ал киши эки эле кишини тыйып койсо, ошол токтойт. Бийлик да байке, биздин эки эле киши. Анан бийлик өзлөрү билет да. Ошол жерге
азыр коопсуздук кеңешинин катчысынын расмий түрдө орун басары генерал Субаналиев ишинде бул убактылуу токтотту шайлоого бараткандык үчүн. Ушу кишинин билдирүүсүнөн кийин бул кишини чакыруу керек эле. Чакырып ошол жерде менин кол алдымда ушул коопсуздук кеңешинде иштеп атасың, генерал. Жанагы жерде аябай орчундуу сөз айттың. Далил барбы деш керек эле. Ушундай да. Анан бул киши баарын тизмектеп айтып бермек. Бизде 2 эле киши, 3 эле киши жасап аткан Кыргызстандагы баар нерсени. Ошолорду эле токтотсо, мына башаламандык токтойт сиз айтып аткан. Мындай майда суроолорго кетпейли. Мен сиздерге маалыматты бердим. Кудай буйрса биз шайлоого баратабыз. Биздин үмүтүбүз аябай чоң. Бекеринен айткан жокмун. Бардык сурамжылоолор боюнча бүтүн Кыргызстан бир ат чагым алдыда. Кудай кааласа. Кудай кааласа жеңиш эл тарапта болуш керек. Эл тарапта болот. Кыргызстанда бурулуш жылы быйыл. Ошол бурулушту жасай турган азаматтар бүтүн Кыргызстан жана бүтүн Кыргызстанды колдоп келгендер баарыңыздарга ыраазычылык билдирем мен. Жакшылык болсун. Ушуну менен кыска маалымат карайлы. Эртеңден баштап анан жыйындарды өткөрө беребиз. Келгениңиздерге рахмат. Жакшы. Аман болуңуздар. Кыжабат болбоңуздар. Мен бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин атынан бир өзүмдүн пикирим билдирип коеюн дедим эле. 19 августта өткөн съездде Турсунбай Бакир уулу келип алып сүйлөп, жакшынакай сөз менен кошулдук деп, өзүнүн пикирин, жакшы пикирин билдирип кеткен болчу. Андан кийинки маселе бул Ажикенин өзүнүн жеке абири, бул кандай маселе менен жүрөт, кандай ой менен келди бул жерге. Мен айтат элем, бул Ажике өзүнүн абирини сактап, мындай ушактан алыс болсо, мындай деди, андай деди деген сөздөрдү айткан бул Ажикеге менимче туура келбейт. Бул жигитчиликке да туура келбейт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын 93 миңден ашык мүчөсү бар. Ушу 120 талапкерлердин артында канча электорат турат, канча кишилер турат. Булардын бардыгын ойлош керек. Ар дайым жеке өзүнүн амбициясы үчүн мындай ыплас кадамдарга барышты. Бул менин оюмча Ажике токтотуш керек. Ассаламу алейкум, улуу кыргыз элим. Мынакей көп күндөн бери биздин партияга мындай кандайдыр бир эмелер болуп, эки анча ой болуп, шайлоого барат же барбайт деген ойлор айтылып аткан. Айтылып келди бүгүнкү күнгө чейин, ушул убакка чейин шайлоодон четтетилет, жана башка ушундай сөздөр болуп. Мынакей биз бүгүн баарыбыз бул жерге чогулдук. Адахан Кимсанбаевдин өз оозунан уктук. Кудай буйрса, Кудайдын буйругу менен, элдин колдоосу менен бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого барат деп айтылды. Өзүм да суроо берип, андан жооп ала алдым. Кудай буйрса, кыргыз элим шайлоого аттанабыз, шайлоого барабыз. Бул үчүн Кудайдын буйругу, сиздердин колдооңуздар керек. Сиздерге чоң рахмат. Алга бүтүн Кыргызстан.